Баткен облусунун Кадамжай районундагы ветеринария кызматы аймактагы малдын ылаңынан алыс болууга кам көрүп, сатылган эттин сапатына маани беришип, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жагдайында дагы көптөгөн милдеттерди аткаруу менен иш жүргүзүп келишүүдө. Сканер менен ошо QR кодко кирип туруп эле текшергенде уйдун ээси, уй качан эмделген, уйдун жашы, түсү, бүт бардык данные чыгат да. Бул мал оорлукту алдын алуу боюнча, ден соолукту алдын алуу боюнча бүт бардыгы ушул жерде камтылган. Буну менен сатканда уже кандай этти сатып атканы элдерге, кандай эт берип аткандыгын ошо эл дагы өзү көрүп билип, тазалыгы кандай экендигин билип маалымат алышалы. Кыргызстандын башка аймактарындагыдай эле Кадамжайга караштуу делген мал базарларды көзөмөлгө алышып, тиешелүү шарттарды түзүп туруу негизги маселелерден болууда. Акбарали акага тапшырма бергенбиз. Базарды талаптарга жооп бере турган кылып туруп, элге шарт түзүп бериңиз деп туруп, эски мал базарын убактылуу жапканбыз. Мына Кудай буйруса 3 айдын ичинде бүгүнкү күндө уже талапка жооп бере турган мал базарды ачып, Акылбек Үсенбековичтин тапшырмасынын негизинде мына базар бүгүнкү күндө ачылды. Биринчи Хальмион базарына иретке келтиргенбиз. Азыркы күндө ал дагы талапка жооп берет. Андан кийин мына Кыргызстандагы эң алдыңкы базар десек болот, ушул торговый мал базарына бүгүн бүт талаптарга жооп берет. Масалиев айыл өкмөтүнө, Марка Айырбаз айыл өкмөтүнө жана Кызылкия шаарындагы Караван мал базарына эскертүүлөрдү берип келгенбиз. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө сөз болгондой, Кадамжай райондук ветеринария башкармалыгынын башчысы Санжар Эргешев башында турган адистер мал жандыктардын оору сыркоодон алыс кармоо менен туш келчү улаңдарга каршы туруу үчүн изденүү менен иш жүргүзүп келишүүдө. Учкоргон мал базарына, Масалиев айыл өкмөтүндө Учкоргон мал базарын ала турган болсок, калктуу конуштун ичинде жайгашып калган. Эпизоотиялык абал азыркы күндө туруктуу болгондугу менен оорунун көбөйгөнүн алдын алуу максатында, элдерге жугузуп албоо максатында, тем более ал жердеги мал базардагы сыркынды суу жаан чачында Исфайрам дарыясына агып түшүп, өтө кооптуу абалда турат. Автожолдун тыгындыгын пайда кылып, Майдан айыл өкмөтү менен Масалиев айыл өкмөтүндө, Чабай айыл өкмөтүндө өтө пробка болуп, жол тыгыны пайда болууда. Каравандагы мал базар тамактануучу жайдан 200 метр аралык сакталбаган, калктуу конуштун ичинде ал дагы дуалдан кийин эле үй жайгашып калган. Базардын ичиндеги сыркынды суу агып кетпеген жерлери көп болгондугуна байланыштуу базардын ичи чыла, жолоктор толук бүткөрүлбөгөн. Ар бир барганыбызда сентябрь айынан бери эскертүүлөрдү берип, тийиштүү акттар түзүлүп келип жатат. Эми чараларды биз тийиштүү органдарга дагы беребиз. Кудай буйруса, тез күндүн ичинде жылдыруу жагы каралып жатат. Ал эми дыйканчылык менен иш жүргүзгөн бул аймактын жашоочулары зыяндуу делген химкат дарыларды колдонуудан баш тартышып, натуралдуу жер семирткичтерди колдонууга көбүрөөк көңүл бөлүшүп, ден соолукка пайда келтире турган жер жемиштерди өстүрүп алууга басым коюп жаткандыктарын дагы баамдоого болот. Мээнетке баалуу бардык нерсе. Бардык жерде мээнет кылсаң, ошонун үзүрүн көрөсүң. Баткенде деле, Таласта деле, Ошто деле бардык жерде мээнетке жараша болот. Бардык жер мен үчүн Кыргызстандын бардык аймагы маанилүү. Өмө жемиштерди бардыгын эле дарысыз, өзүбүз ошо кандай десем, натуральный бышырып, ден соолукка пайдада үй бүлөбүз менен жегенге аракет кылабыз. Мээнетиң катуу болсо, татканың таттуу болот демекчи. Кайсыл иштей болбосун ак ниет эмгек кылып талбаган иштери боло берсе, анын үзүрү болбой койбостугу ырас. Мекендешибиз Санжар Эргешев өңдүү мээнеткеч инсандарыбыздын катары көбөйө берсин демекчибиз.